2022 номинациясы менен Жанекулов Данияр Төрағазиев табылды. Республика президентінің Ош облысындағы құқық өкілінің орынбасары Жанекулов Данияр Төрағазиев мықты мемлекеттік еңбекші 2022 Мақ 2022 аймақтық басқармалық таңдады номер 3-ші Кереметтау муниципалды аймақтық басқармалығы. Ассаламу алейкум. Құтманды құшуақ кечіңіздер менен урматтуу. Бүгүнкү жакшы иш-чаранын, жакшы майрамдын катышуучулары биринчиден Алла Таалага чексиз шүгүрлөрүндү айтып, мактоолорду айтабыз. Бүгүнкүдөй тынчтык күн берип, дасторкон жайдырып, ошол дасторкондун үстүнө мына дүйүм тамактарды койдуруп, бүгүнкүдөй келип, басып келип, сүйлөп, мына ушундай сыйлыкка жеткизип аткан Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Экинчиден, бул иш-чара ар ким ар кандай сөздөр менен айтып жүрөт. Кокуй акчага сатылды, башка болду, андай болду, мындай болду, ушунун кереги бар беле, жок беле деп. Иш-чараны өткөрүп, келип ушундай дасторкон жазып отургузуп сүйлөтүп койсо эле өзүнөн өзү болуп калгандай элестетебиз. Бирок көшөгөнүн артында бир топ уктабаган түндөр, канча деген адамдын нерви, канча деген сөздү көтөрүү чоң жүк жатат. Мына ушул иш-чараны деңгээлинде уюштуруп, аракет кылып, элди ынтымакка чакырып, кичине да болсо бир майрамдык маанай тартуулайлы деген тилек менен иш-чараны уюштуруп аткан азаматтарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Элди бүгүнкү күндө көчөдөн, митингден көрбөй биз ушундай иш-чаралардан көрүшүбүз керек. Элди көчөдөн, митингден биз бүгүнкүдөй тойлорго, майрамдарга, ынтымак кечелерине, театрларга, концерттерге киргизишибиз керек. Мына 30 жылдын ичинде көчөгө чыга берип, акыбалыбыз мына бүгүнкүдөй күнгө келди. Аны бардыгыбыз билебиз. Ар бир бүгүнкү сыйлык алган, сыйлык ала турган мыктылар, бардыгыңыздардын эмгегиңиздер бар. Мунун бардыгы таманакы, маңдай тери деп ойлойм. Элдин баалоосу, элдин сыйы, элдин аброю деп ойлойм. Мына ошол нерсе бардыгыңыздарга кут болсун. Кыргыз мамлекетинде ушу жаратканыбыз элибизди, жерибизди жамандык саак салырынан, бөөдө кырсыгынан сактасын. Жерибизде тынчтык болсун, элибизде токчулук болсун, барчылык болсун. Жок дей берсек, жоктун аркасы жок болот. Бүгүн Кудайга шүгүр, Кыргызстаныбызда, кыргыз элибизде бар. Байлыгыбыз дагы бар, бардыгы бар. Мына көчөгө чыксаңыздар, чайканаларга, тойканаларга барсаңыздар, кирейин деп отурайын десең орун жок. Эгерде элде жок болсо, анда эл бүгүн тойканага, чайканага, кафеге, башкага барбайт эле. Бензин 70 сомго чыкса, Кыргызстанда машина токтоп калат деп кыйкырганбыз. 70 сомго чыкты, машина көбөйгөндөн көбөйүп атат. Мындан дагы көбөйсүн буюрса. Чайканалар, тойканалар көбөйсүн. Ошол жерге барган эл көбөйсүн. Элдин байлыгы өзүнө кут болсун, элибизде бар болсун, жерибизде бар болсун. Жаратканыбыз колдоп, кыргыз деген ат кылымдарга жакшылыгы менен, ийгилиги менен өнүп өскөн бир үлгү боло турган эл катары кыргыз деген ат кылымдарга жаңырып туруусун Алла Таала насип кылсын.